Коронавирус менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн 22-23 июль күндөрү Россиядан Кыргызстанга 50 дарыгер учуп келген. Коронавирус менен күрөшүүгө келген медиктердин басымдуу бөлүгү Башкырстандын адистери. Арасында анестезиолог, реаниматолог, инфекционист, кардиолог, пульмонолог, хирургдар бар. Алар алгач Бишкек шаарына чогулуп, андан соң 5 бригадага бөлүнүшкөн. Ар бир топ республиканын ар аймактарына сапар алышты. Маселен, Токмок шаарына келген россиялык халатчандар кыргызстандык дарыгерлердин тажрыйбасы жогорку деңгээлде экендигине басым жасашты. Бирок бейтаптарды айыктыруу протоколунда айырмачылыгы бар экендигин кошумчалады. Наша командировка рассчитана на месяц. Мы оказываем консультативную работу, мы рекомендуем. Биз бул жакка кыргызстандык дарыгерлерди үйрөткөн эмес, тажрыйбабыз менен бөлүшкөнү 1 айга келдик. Биздин эң негизги максат тажрыйба менен бөлүшүп, туура кеңеш берүү. Себеби буга чейин биз Россиянын алкагында пандемияда көбүрөөк иштеп калдык. Кыргызстанга келген дарыгерлер дагы кылдаттык менен тандалып, тажрыйбалуу дарыгерлер келди. Түзүлгөн ар бир топ 7 дарыгерден турат. Анда 2 анестезиолог, реаниматолог, инфекционист, кардиолог жана пульмонологдор бар. Баарыбыздын максатыбыз бир: тезирээк бул илдеттен элдерди айыктырып, бул вирусту жеңүү. Особую роль при понимании. Токмок шаарында орун алган аймактык ооруканада 7 кишиден түзүлгөн бригада жергиликтүү дарыгерлер менен бирдикте бейтаптарды туура дарылоого жана мед кызматкерлеринин ден соолугуна кам көрүү боюнча иш жүргүзүшүүдө. Аймактык больницанын жетекчиси Бактыгүл Исаеванын айтымында, орусиялык кесиптештеринин кеңештери туура жана пайдалуу болуп жаткандыгын белгиледи. Биякта жана рекомендация дегендей ошол сыяктуу бизге кандай кылыш керек, каякта эмнени коюш керек, жана биз кызыл зона, мындай зона, таза жак деп атпайбызбы? Ошолорду бизге мындай кичине биздики өзү бөлүнгөн болчу, бирок булар туура кандайраак кылыш керек, кандай белгилеп бөлүп коюш керек деп мындай эмелерди көрсөттү. Анан биздин ооруларды реанимация, жандартуу бөлүмүнө, анан жугуштуу бөлүмүнө барып, ошолого бизге консультация сыяктуу жардам көрсөтүштү да. Бүгүн Токмок шаарына келген орусиялык дарыгерлер жергиликтүү жетекчиликке 3 күндө аткарылган иштери тууралуу маалымат беришти. Анда эң негизги багыт бул кызыл бөлүктө иштеп жүргөн дарыгерлердин алдын ала ден соолугуна кам көрүү болду. Также мы рассмотрели возможность, в связи с тем, что больных не так много, и штат, он укомплектован по большому счету на то количество мест, которые заняты, может быть рассмотреть вариант периодического входа в красную зону. Благо создан фильтр, в котором можно спокойно одеться, спокойно размыться. То есть можно войти не раз на 6 часов, а войти, скажем, раз на 2 часа, потом выйти, потом еще на 2 часа. И так далее. Это не касается реанимации. Реанимация только по 6 часов. Токмок шаарыбыздын тургундорунун жардамга Россия Федерациясынын Уфа шаарынан келген мед кызматкерлерибиз келген. Группа 7 адамдан турат. Анын ичинде реаниматологдор, терапевттер жана ординаторлор келишкен. Ошол жардам өз убагында келди деп десем жаңылбайм. Ошол үчүн биз Россия Федерациясынын мамлекетине жана элчилигине чоң ыраазычылык билдирип кетет элек. Ошол берген жардамы группанын жетекчиси менен жолукканда бир нече бизге рекомендацияларды беришти. Ошол рекомендацияларды аткарганга биз дагы аракет кылабыз. Ошондой эле алар кеткенден кийин дагы кызматташууну онлайн режиминде улантууну жана жергиликтүү бейтаптар менен же дарыгерлер менен россиялык тажрыйбалуу дарыгерлер ортосунда телеконсультация жүргүзүлүп турарын айтышты. Белгилей кетсек, Токмок шаары боюнча учурда 48 жаран дарыланып жатат, 400дөн ашык эл айыгып кеткен. Ал эми 7 мед кызматкерден турган дарыгерлер 14 күндөн стационардык абалда кызмат кылып жатышат. Жанара Есенова, Шаршенбай Акынбеков, Күмүш Куттубеков, СТВ. То есть это такой момент. Здесь стоять должны антисептики для рук.